Бишкекке үрүү учурган жол кырсыгы катталды. BMW унаасы өтө каттуу ылдамдыкта келе жатып, бир унааны сүзүп, андан нары мамыны сүзгөн. BMW-нын түтөп жатканын көрүүгө болот. Устойкага кадимкидей тургузуп, Ташиев мэр менен эл өкүлүн сабаганын айтты. Эркештамдагы чыр толук маалыматтар тарады. 6 кытайлык мас болуп алып, чегарачыларга кол көтөргөн. Андан нары чегарачылар асманга ок чыгарган. Камчыбек Ташиев мугалимдерге өтө каттуу эскертти. Мугалимдер ичпеши керек жана чекпеши керек деди. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанды жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ташиев мэр менен эл өкүлүн сабаганын айтты. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал-Абад шаарынын мэри менен шаардык кеңештин төрагасын кантип ынтымакка келтиргенин айтып берди. Экөө бири-бири менен тытыша эле берет. Бир жолу чакырып талашпай, тытышпай ынтымакта иштегиле деп айттым. Болуптур деп кетишти. Бирок баягы эле көрүнүш. Экинчи жолу чакырып ачуума тийбегиле деп эскерттим. Ага да болушпады. Үчүнчүсүндө экөөнү тең алып келип туруп сабадым. Анан эми 4-сүндө камаласыңар дедим. Азыр жакшынакай болуп иштеп калышты деди. Ал кечээ 31 августта Жалал-Абадтын Сузак районуна болгон иш сапарында. 3-сүндө алып келип өкүлүн тең сабадым. Аны айтып, эми 4-сүндө камаласыңар. Азыр жакшынакай болуп иштеп калышты. Көрдүңбү? Адам өзү ошондой да. Жакшы сөзгө жакпайт да, жакшы сөз жакпайт. Жакшы сөз жетпейт. Жакшы айтсаң ойлойт да. Бул жакшы айтып койду эми болду экен депчи. Жакшы айтканда жакшыраак кыла бериш керек. Уктуңузбу? Айыл өкмөт. Мушкер Дмитрий Бивол Токмок шаарындагы өзү билим алган мектепте оңдоп түзөөдөн өткөрүп берди. Бул туурасында Кабар маалымат агенттиги жазды. Мектеп директору Роза Тукушбаева билдиргендей, мектептин сырткы кире бериши жана жыйындар залы ремонттолду. Буга кошумча ар бир мугалим ыңгайлуу отургуч жана компьютер менен камсыздалды. Ошондой эле класстарга мультимедиалык экрандар жана видео камералар орнотулду. Учурда мугалимдердин кабинети оңдолууда. Спорт зал толугу менен капиталдык ремонттон өтүп жатат. Мында кыздарга жана балдарга өз-өзүнчө жуунуучу жана чечинүүчү бөлмөлөр болот. Биз Дмитрий Биволго биздин мектеп үчүн жасаган эмгегине ыраазычылык билдиребиз деген ал. Ремонт иштерине жалпысынан дээрлик 35 миллион сомдой акча каражаты сарпталган. BMW катуу ылдамдыкта башка унаа менен кагышып, андан соң мамыга урунган. Бишкекте Байтик Баатыр менен Суеркулов көчөлөрүнүн кесилишинде BMW катуу ылдамдыкта башка унаа менен кагышып, андан соң мамыга урунган. Унаа күйүп кеткен, бирок күбөлөр өрттү өчүрүүгө аракет кылышкан. Алардын айтымында салондо болжол менен 18-19 жаштагы 2 жигит жана 1 кыз болгон. Жарандар аларды чыгарып, кийинчерээк ооруканага жеткиришкен. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Эркештамдагы чыр. Күзөт кызматкери асманга ок чыгарды. 6 Кытай жараны мас болгон. Кечээ 31 августта Алай районундагы ички иштер башкармалыгына Нур айылындагы Эркештам автоунаа токтотуучу жайында күзөтчүлөр менен Кытай жарандардын ортосунда пикир келишпестик чыгып, күзөт кызматкери асманга 3 жолу ок чыгарганы тууралуу маалымат түшкөн. Алдын ала маалыматка ылайык, ички иштер министрлигинин түштүк чыгыш күзөт кызматынын өкүлдөрү оор жүк ташуучу Кытай айдоочуларына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатып, жаңжал чыккан. Анын жүрүшүндө күзөтчү куралынан эскертүү иретинде асманга ок аткан. Окуяга байланыштуу Кытайдын 9 жараны жана күзөттүн 2 кызматкери милицияга жеткирилип суракка алынды. Медициналык текшерүүдө 6 Кытай жараны мас экени аныкталды. Учурда тийиштүү экспертизалар дайындалып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүрүп жатат. Булак Ош ТВ.
Нурлан Насип менен Асель Кадырбекова кызы Дарияны 1 класска алып барышты. Белгилүү ырчылар Нурлан Насип жана Асель Кадырбекованын кызы Дария 1 класска кадам жасагандыгы социалдык тармакта жарыяланды. Алар Instagram баракчасына жазган билдирүүсүндө бүгүнкү кубанычтуу күнүбүз менен бөлүшкүбүз келди. Кызыбыз 1 класстын босогосун аттады деп билдиришкен. Качууга аракет кылган унааны өзгөчө ыкма менен кармашты. АКШнын Мичиган штатында полиция кызматкерлери уурдалган унааны токтотуу үчүн өзгөчө ыкманы колдонушту. Патрулдук унаанын видеосунда көрүнгөндөй тартип сакчылар атайын трос кармагычты иштетишкен. Айдоочу качып кетүүгө аракет кылган менен унаанын арткы огу үзүлүп түшүп, андан ары жүрө алган эмес. Окуядан кийин айдоочу кармалып, ага карата кылмыш иши козголду. Арак ичкенин же башканы көрбөшүбүз керек. Камчыбек Ташиев: мугалимдер арак ичпеши, тамеки чекпеши керек. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев мугалимдер арак ичпеши, тамеки чекпеши керек экенин айтты. Мугалимдер тамеки чекпеш керек, бир дагы мугалимдин бул жерде отуруп арак ичкенин көрбөшүбүз керек. Мектепте эле эмес, башка жерлерде дагы андай мугалимди мектепке албагыла. Балдарга билим, тарбия берсин, деди төрага. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурдун апасы болом. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар кыргыз элим. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798. Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиз тажрыйбалуу, билимдүү эжекесиз. Анан кийин жанагы нарушение кылсаңыздар, эч ким сизге карабайт, баары жок атабыз. Самый главный жеке мугалимдерден, ата-энелерден акча топтоп болду. Гарано 30га чыкканда эле мугалимдерден, ар мектептен сенде канча мугалим бар? Менде 35 мугалим бар. Так, ар бир мугалимден 5000 сомдон ушунча акчаны алып келесиң. Так, сен ушунча акча алып келесиң. Ушул мода болуп кеткен. Это реалия жизни было. Бул болгон нерсе. Муну биз жок жерден ойлоп таап аткан жокпуз. Ушул болгон нерсе. У вас тоже было. Вы тоже подавали, деньги собирали. У учителей тоже собирали. И Гарану тоже отдавали. Теперь этого не будет. Хорошо? Теперь этого не будет. Не дай Бог кого-нибудь увижу, услышу, что от кого-нибудь, от родителей, от учителей или от кого-нибудь будете деньги собирать, сразу буду пресекать. Сразу буду принимать решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к уголовной ответственности. Что-то не терпит. Хорошо? Мен муну сизге кийин бир балеге кабылып калбасын деп айтып атам да. Хорошо? Макул. Рахмат. В эту и туда улетел. Какие Акшынбал деш. Силер заңды элеңиз Арак ичкенин же башканы көрбөшүбүз керек. Биз биринчи балдарды тарбиялагандын алдында өзүбүз ошо тартиптүү болушубуз керек. Өзүбүз тартиптүү болуш керек. Мугалим сенен чекпеш керек. Мугалимдер, не дай Бог, бир мугалим бир жерде отуруп арак ичкенин же башканы көрбөшүбүз керек. Вот смотрите, вот за это тоже надо следить. Не только в мектепте, башка жерлерде дагы.
mugallimler. Arar içmеш gerek mugallim, sigaret çekmеш gerek, jaman jolga жүрбөш gerek. Так, şunun bardığın tekşerip durmanlar sizin kolunuzda. Eğer oşondoylar mugallimler olsa, жетпей жатса да, келмей жатса да, bir dagы жаман mugallimди мектепке албагыла. Албагыла. Только тарбия алуу, билимдүү mugallimler бар. Biz bu жерге эмне үчүн mugallimler топтойбуз? Вот, балдарга билим берүү, балдарга тарбия берүү. А балдарга билимди bir гана mugallim берип атат. Өзү ошого татыктуу болсун. Сиздерден сураным ушуну карап коюңуздар, а? Сөзгө жакпайт. Жак сөз уже эме кылбайт да. Bu yerde bir şahırdım neri var öyle. Ana şahırdım töregası. Callavattaç. Bu işte falan vardı. Anan keyin ökölüş tutuşa öğretti bir-birine. Tutuşa öğret. Anan keyin bir yol çıkırıp aytdım. Ey, talaşpay, tutuşpay iştegile ынтымак. Desem boluptur dep ketti. Dagı dele şonu. İki yol çıkırıp aytdı. Ey, talaşpay, tutuşpay iştegile jigitler. Açıma tiybe gider, jaman işlemey, jakşar boluptur dep ketişti. Karasam dagı ele tutuşat. Üçüncüsünü alıp keltirip ökölü tek saladım. Ana aytdım, emi төртүнчүсүндө камаласың. Az jakşaga иштеп калышты. Көрдүңбү? Адам өзү ошондой да. Жак сөзгө жакпайт да, жак сөз жакпайт. Жак сөз жетпейт. Жакшы айтсаң ойлойт да. А бул жакшы айтып койду эми болду экен депчи. Жакшы айтканда жакшыган кыла бериш керек. Уктуңузбу? Айыл өкмөт.